Keyinki suroo bir tууганыбыз Самир Семден. Bir tууганыбыз Самир татуировка исламда арамбы деп сурап жатат. Сураныч, жооп берсеңиз. Сүйүктүү пайгамбарыбыз алейхиссаламдан Сахихул Бухари китеби 7-бөлүм 5943 сандуу хадисте ушундай баян келген. Ибн Масуд разияллаху анху Аллах Таала денесине ийне саюу, башкача айтканда татуировка коюучу аялдар жана коюуга кызыгуучуларды жана кирпик каштарын жулуучу аялдарды, сулуу болуу үчүн тиштерин ичке кылуучу аялдарды каргыштасын. Алар Аллах жараткан денелерин өзгөртүүчүлөр деп айтты. Жана мен Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын китебинде каргыш айтылган адамдарды каргыштадым деп айтты. Бул хадистен өкүм ачык айкын көрүнүп турат. Бул Сахихул Бухари топтому 7-бөлүм 5943 сандуу хадисте келген. Ошондой эле ушул сыяктуу маанидеги хадис Сахихул Муслим топтому 5-бөлүм 5573 сандуу хадисте дагы келет. Ибн Масуд радияллаху анху Аллах Таала денелерине ийне саюу, башкача айтканда татуировка коюучу аялдар жана коюуга кызыгуучуларды каргыштасын деп айтты. Бул эки сахих хадистер Бухари жана Муслимде келтирилген болуп, жогорку даражадагы сахих хадис болуп эсептелинет. Ушул хадистерде денеге татуировка коюу же коюуга кызыгуу ачык айкын арам экени айтылып жатат. Жана Аллах бул түрдүү инсандарды каргыштоосу эскертилип жатат. Татуировка бул ийне менен денени боёо. Эң көп таркалган ыкмаларынан бири бул кандан алып, аны каалаган түскө аралаштырып, денени боёп оюлат. Мына ушу татуировка деп аталат. Бул татуировка дайым денеде калып кетет. Денеге түрдүү формаларды ар түрдүү түстө боёп оюлса, жана ал денеде тери менен биригип, дайым калып кете турган болсо, мына ушул татуировка. Мындай дайымкы татуировка исламда арам, бул жайыз эмес. Бирок бул өчүп кете турган боёк болсо, мисалы бул хына же ушуга окшош маалым бир убактан соң өчүп кете турган боёк болсо, бул жайыз. Хынаны каалаган түстө жана каалаган көрүнүштө коюу аялдарга уруксат берилген. Бирок исламга туура келбеген таасирлерди, мисалы, адам же айбандын сүрөтүн чийүү мүмкүн эмес. Эгер шарият эрежелери бузулбаса, буга уруксат берилет. Бирок ийне менен түрдүү боёкторду денеге оюп чийүү натыйжасында ал денеде дайым калып кете турган болсо, ушул жана ушуга окшогон татуировкалардын бардык түрлөрү арам. Себеби бул Аллахтын жаратканын өзгөртүү болуп эсептелинет.